кол өнөрчүлүк. Жок адамдардан римдиктер талап кылгандан ашык алган эмесмин. Мен айыптаганыңа ачууланып жатам. Арун, кымбатым. Кээ бирде ичип жатканыңда сен ой жүгүртүң көп жагынан. Ичкеним, ойлорум. Мен кечинде бир аз ичтим. Эмне болуптур? Бул аял жалганчы Ривка, аны менен сүйлөшпөй эле койгонуң жакшы. Жок, азыр эмес. Ой, Мариям, Далия, киргиле. Өткүлө, отургула. Айтчы, апаңар кандай? Ривка, мен чыдам түгөндү, ошондуктан... Силер эмнеге келдиңер? Көргөнүмө ишенбей турам. Муса салык жөнүндө сүйлөш деп кызын жибериптир. Ал коркок. О, менин кымбаттуум, өкүнүштүү. Эмне деримди билбей турам. Бүгүнкү үйөмдүн абалы жакшы эмес. Эч нерсе эмес. Апам бир аз курма берип жиберген. Сиздин жардамыңызга рахмат айтып. Абдан жакшы. Апаңа рахмат. Рахмат. Эми болсо кеттик. Апаң менен сиңдиңди көрүп келейин. Тазаба жутканча. Ривка эже. Кош келиңиз. Кандайсыз? Жакшы. Бүгүн апаңар кандай? Бир топ жакшы. Амиранын ооруган балдарын караганы кетти. Ал аны кылмак. Ооба, Лейли өзү араң турса да башкаларга жардам берет. Билишимче анын жүрөгү абдан боорукер. Ооба. Сен кандайсың? Алтыным Сара. Чарчаптырсың. Апаңды, үй жайыңды карап. Акыркы күндөрү абдан чарчап жатам. Кайрадан боюмда бар. Ой. Коркуп жатасыңбы? Боюңдан түшкөн үчүнбү? Айып экөөбүз жүйүттөн кетүүнү чечтик. Анын ата-энеси жашаган Антиохияга баралы деп жатабыз. Бирок боюмда бар да, кантип барабыз? Бирок мен билип жатам. Барбаганга болбойт. Эмнеге? Анткени мен бул баланы да жоготуп коем. Кудай абдан алыс болгондой эже. Эми кандай сыйынам билбейм. Кайсы бир убакта Ыйсанын шакирттери Кудай кам көрбөйт деп ойлошкон. Чын элеби? Ооба. Алар анда кайыкта эле. Алар Ыйсаны Галилея деңизинен алып өтүшмөк. Ыйса кайыкта уктап калган убакта деңизде аябай катуу буруун чапкын башталды.
шакирттери өз өмүрлөрү үчүн коркушкан. Сен өз балаң үчүн коркуп жаткандай эле. Алар коркконго чында эле себеп болгон. Катуу толкундар уруп, кайык чөгүп бара жаткан. Ошондуктан алар Ыйсаны ойготуп, ага мындай дешет: Теңир, биз чөксөк сага баары бирби? Ал туруп, шамал, толкундарды токтотту. Алардын үнүн угуп, өтүнүчүн аткарды. Анан аларды ашкарелеп мындай деди: Ишенимиңер кайда? Анын шакирттери Ыйсаны ойготуп корккондорун айткандары туура эмеспи? Андай деп ойлобойм. Жок. Алардын айыбы анын кам көрүүсүнө шектенгендери. Анан дагы Ыйсанын жардамына ишене албагандары. Бирок албетте, ал кам көрүп, аларга жардам бермек. Сара, ишен, ал сен экөөбүзгө да кам көрөт. Муса деген таш уста барбы? Жок, ал үйдө жок. Аны Берүттү кайра курууга чакырып жатышат. 2 жуманын ичинде Сепилге барып калсын. Желеттер айтышты, атабыз Берүт кубаш керек экен. Мен атама айтайын. Жүрө кой, Нух. Эми мунусу башталды. Өкүнүчтүү кымбаттуум. Наум кошунаны былтыр алып кетишкен. Ал каза болгон кырсык болуп. Азыр оор заман болду. Өтө эле оор, эже. Айтыңызчы, Кудай гана. Кириңиз, Нор эже. Мен өтүп баратып, эшигиңерден желдеттерди көрдүм. Алар эмне дейт? Чакырык алып келишиптир. Атам Бейрутка кетиш керек экен. Бейрут. О, жаман болуптур. Жаман. Менин юшам жардам бере албайт. Өкүнүчтүү, Нор эже. Ал өткөн жылы каза болду. Эми ата бабаларына кошулду. Римдиктердин жардамы менен. Сиз муну татыктуу көтөрдүңүз, эже. Татыктуу. Ошондой. Бардык кыйынчылыктарды жакшы эле көтөрүп келдик. Кудай гана бизди таштадыбы? Нух, мында. Жүр. Ушундай убакта Кудай бизди унутту деген азгыр ойлор келет. Бирок ал бизди көрүп турат. Өзгөчө кыйын кезде. Кудай бизди сүйөт. Анын сүйүүсү менен рахат алышыбызды каалайт. Ал бизди өз үй бүлөсүнө алгысы келет. Эң алгачкы бейиш багы эсиңердеби? Кудай адамды өз бейнеси боюнча жараткан. Кудай бейиште адам жана обо эне менен чогуу болуп баарлашчу. Бирок алардын баш ийбестиги аларды Кудайдан ажыратып койгон. Алар күнөөлөрү үчүн уятка жана коркунучка батып, Кудайдан качышкан. Бирок каршылыгына карабай, Кудай аларды издеген. Ыйса да бизди
ошондо издеп келген. Ал болсо жерге келип арабызда жашаган. Биз үчүн өлүп, күнөөбүздү жана уятыбызды өзүнө алган. Анын сүйүү курмандыгы аркылуу кайрадан Кудайдын үй бүлөсүнө кошула алабыз. Күнөөбүздү мойнубузга алып, Ыйсанын курмандыгын кабыл алсак, кайрадан ыйык Кудай менен биргебиз. Ошондо анын уул кыздары болуп калабыз. Сен айткандай, мен Кудайдын кызы боло аламбы? Ооба. Кудайдын үй бүлөсүнө кошулуп. Кудайдын үй бүлөсүнө кириш үчүн ыйык болушубуз керек эмеспи? Мен билем Ыйсага окшош эмесмин. Жеткилең эмесмин. Мен дагы. Кээ бир убакта биз ыйык болмуш этебиз, бирок Мен азыр жаш эмесмин. Калп эле жакшы көрүнгүдөй, эч кимибиз жакшы эмеспиз. бул жүнгө окшоппу? Сара, эмнени көрүп турасың? Булганган жүн, арасында кир, кумдар дагы бар экен. Бул кир экен, меники болсо кирирээк. Менин койлорум көбүрөөк кирдептир. Мени кыйнаш үчүн. Алар билишет, кара аял экенимди, күйөөмдүн жогундагы. Чындыгында андай эмес, билем эже. А сен, Сара, бул жүндө эмне кыласың? Сенин оюң кандай? Мен айып экөөбүзгө жууркан жасайын дегем. Биз аны Антиохиядагы жаңы үйгө алып кетели дегенбиз. Сонун эмес бекен? Ооба. Менде курт кумурска менен жаңактан жасалган боек бар. Мына, көрүп турасың, бул жүндүн азыркы булганганын. Бирок сенин оюңда муну таптакыр башкача көрүп турасың. Таптаза, таралган, тытылган, ийрилген, жууркан болуп жасалган. Ооба. Мына, Кудай да ошондой. Ал сенин азыркы абалыңды да көрүп турат. Кудай келечекте сени менен иштеп бүткөндөн кийин кандай болуп калаарыңды дагы көрүп турат. Демек, бул жүндөй күнөө менен булганганымды Кудай билсе дагы асманга барганда кандай болоорумду ойлойт турбайбы? Ооба. Ыйсаны ээрчип баштаганыңда Кудай жашооңдо жакшы ишин баштаган. Ал өзүн сага толук арнап, ишин аягына чыгарат. Анткени сен эми анын үй бүлөсүндөсүң. Кээде жашообуз каралбаган жүнгө окшош. Ал бизди чоюп, тыткылап жаткандай болот. А кээде такыр эле эсип салгандай. Ооба эже. Биз кыйналабыз. Ооба. Боекко салынып кайнаган жүндөй болуп, бул көпкө созулат, чынбы? Биздин азыр Рим камагында отурган элчи бир тууганыбыз Павыл каттарынын биринде мындай деп жазыптыр. Биз Кудайдын колунан чыгып, эң жакшы болуп, Ыйса Машаякта жаратылганбыз. Кудай белгилеп койгон жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн. Кудайдын колунанбы? Ооба. Бул таарды карачы. Муну ким жасады? Мен. Муну бүтүш үчүн көп убакыт кеттиби? Ооба. Абдан көп. Буну токуган жактыбы? Ооба, албетте. Аны караган мага азыр дагы жагат. Жакшы кооз буюмдар көп убакытты талап кылат. Ал көпкө созулат. Биздин өмүр жолубуз да ушундай узун. Узун. Жашообуздун ортосу узун, аягы кыска. Түтүндөй болуп, көз ирмемдей өтүп кетип жок болот. Байкуш Юша. О, эже.
Эгер Исага ишенсеңиз, Кудайдын үй бүлөсүнө таандык болуп каласыз. Анан Кудай ата менен сүйлөшүп, ага түйшүгүңдү же кубанычыңды айта аласың. Петр элчибиз бардык түйшүктөрүбүздү Теңирге айтып, ага тапшырышыбыз керек деген. Ал өзү түйшүгүбүздү алганды каалайт. Аны кантип кылам? Ага айтыппы? Ооба. Ага баарын айтыш керек. Сен айтып жаткан Кудай абдан жакындай. Ооба, Исага ишенген көп адамдарга ал абдан жакын. Сизге да жакын болоюн дейт. Сиз ага дайыма сыйынып, өзүңдү мага көргөздөп сураңыз. Ошондуктан эң башында ушинтип сураныш керек. Сен айткандарың жөнүндө мен ойлоноюн. Азыр эми мен өзүмдүн кир койлорума барайын. Сен айткандай сыйынып көрөм. Ата, Мариям, римдиктер муну алып келишиптир. жакында Бейрутка барышым керек экен. Бейрутка? Шаарды оңдогонго аларга усталар керек. Ошол Агриппабы? Өзү биздин падышабызды атаганы менен Римдин эле курчагы. Бейрутка болгон нерсеге биздин кандай ишибиз бар? Андай кылбаңызчы, ата. Агриппага жардам бергенге милдет эмеспиз. Дөт, инин жаныңда турат. Андай сүйлөбө. Ал чындыкты билбей эле койсунбу? Эмне керек сага уулум? Бизде эмне? Римдиктер кылыштап салсынбы? Оозуңду чап. Нухты ойло. Карындаштарыңды ойло. Апаңды ойло. Ата, барбаңызчы. Мариям деле билет. Нух деле билет. Албетте, бул Кудайдын эрки эмес. Кудайсызга кызмат кылбаңыз. Сиз билесиз, алар ибадаткананы да булгаганга даяр. Аларга жардам берсеңиз, анда бул качан бүтөт? Дөт. Сен билесиң, барбасам болбойт. Аны Кудай деле билет. Уулум, сен да билесиң, барбасам эмне болорун. Өзүңө же жакын адамыңа кайсы каарманды окшоштурасың? Сен кыйналып жаткан учурда Кудай алыс тургандай сезилди беле?
Деңиздеги Ыйсанын окуясы сага кыйынчылыктар жөнүндө эмне дейт? Сааранын жуурканы тууралуу мисал Кудайдын ишин кандай түшүндүрөт? Кудайдын кызы болуу эмнени билдирет?